Биздин редакцияга Москва шаарынан бир көрүүчүбүз кайрылды. Саламатсыңарбы? Менин байкем жоголуп калды. Москвада жардамдашып койгула сураныч. Карыган апам уктабай чыгып ойлонуп кыжалат болуп атат. Питерден Москвага келип эле бир жумушту сүйлөшкөнү кеткен бойдон телефону да өчүк, жанында 20 миңдей акчасы бар болчу дейт. Москваны жакшы билбегенине байланыштуу 30 апрель күнү саат 12 чамасында аялына чалган, ошол бойдон жок. Корот Шелковадан 30 апрель күнү кичүү акемдин үйүнөн саат 10 чыгып кеткен. Москвага метро университетке жумуш чыкты деп сүйлөшкөнү кеткен бойдон келбей атат. Телефону өчүк. Мен карындашы болом, бир тууган. Апам да Кыргызстандан Москвага келген болчу коноктоп. Полицияга да кабар берилген. Кутуков Алмазбек 1970-жылы туулган, Баткен областына караштуу Кызылкыя шаарынан болот. Кимде ким көрүп калса, байланыш номерге тезинен чалып коюңуздарды сурунабыз. +79 85 85 96 94 8 89 26 85 69 83. Чулуу блогер улгайып калган адамдан $40 000 талап кылды деп кармалды. Анын терс мазмундагы видеосун жарыялайм деп коркуткан айтылууда. Милиция маалымдагандай, опузалуу апрелде башталып, ошондон бери кар адамдан $37,3 миң алууга жетишкен. Кече ал калган сумманын $2,7 миң алуу учурунда колго түшүрүлүп, убактылуу кармоо жайына киргизилди. Урматтуу туугандар, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Арыстан Алайдын номери кимде бар я? Токтот десеңерчи. Байырдуу. Нарында кечээ Ат Башы районунун Казыбек айылына кыш кайтып келди. Тургундар социалдык тармактарда кышкы пейзаждын сүрөттөрүн жана видеолорун бөлүшүүдө. Бак-дарактарды, үйлөрдүн чатырларын ак кар баскан. Бул аймакта кыш өлкөнүн башка аймактарына караганда эрте келип кеч бүтөт. Белли экесек, өлкөнүн айрым аймактарында катуу сууктан улам катуу шамал тууралуу эскертүү жарыяланган.